Саламатсыздарбы? Жасалма интеллекттин жардамында ар кандай сүрөттөрдү, кыска видеолорду жасаганды үйрөнүүнү кааласаңыз, анда ушул видеону көрүүнү сунуштайбыз. Биз иштей турган жасалма интеллект Klink AI деп аталат. Жасалма интеллект менен иштөө үчүн Chrome браузерин ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. Сайттын адресин англис тилинде жазуу кыйынчылык жаратса, анда кириллица менен жазсак да боло берет. Адрестик жолчого Klink AI деп жазабыз. Жазып туруп Enter клавишасын басканыбызда сайттардын тизмеги чыгат. Бул жерден Klink AI деген шилтемени басабыз. Шилтемени басканыбызда сайтка киребиз. Сайттын башкы страницасынын көрүнүшү ушундай болот. Сайтты англис тилинен башка тилдерге которбой эле иштей бергениңиздер макул, анткени промпттор англис тилинде жазылгандыктан англис тилинде иштеген жакшыраак болот. Эгерде бул жерде ар кандай билдирүүлөр чыкса, закрыт баскычын басып жаап койсоңуздар болот. Сайт менен иштөө үчүн сайтка катталуу керек. Сайтка катталуу үчүн бул жерден sign in for free credits деген баскычты басабыз. Бул жакта May Creatives деген жерди бассак, бул жакта биз жасаган өзүбүз жасаган сүрөттөр, видеолор чыгат. Биринчи кезекте биз сайтка катталышыбыз керек. Сайтка катталуу үчүн ушул баскычты басабыз. Баскычты басканда кийинки кадам ачылат. Бул жерден Google аркылуу катталуу жеңил, ошондуктан sign in with Google баскычын басабыз. Басканыбызда бул жактан аккаунтубуз чыгат. Эгерде сиздердин компьютериңиздерде бир нече аккаунт бар болсо, ошол аккаунттардын тизмеги чыгып калат. Өзүңүз кайсы аккаунт менен катталууну кааласаңыз, ошол аккаунтту тандап койсоңуз болот. Азыр бул компьютерде бир гана аккаунт болгондуктан бир эле аккаунт чыгат. Ошол аккаунтту тандап катталып койсок болот. Аз жүктөлүп атат. Мына бул жерден аккаунтту тандайбыз. Тандагандан кийин продолжить деген баскычты басабыз. Продолжить баскычын басканыбызда биз катталабыз. Мына катталдык. Катталгандан кийин ушундай билдирүүлөр чыгып калат. Билдирүүлөрдү закрыт баскычын басып жаап койсок болот. Назад берет. Бул жерден I good with деген баспайбы. Мына биз катталдык. Катталганда бул жактан кредит чыгат. Азыр бул жерде 366 кредит болот. Сиздерде азыр мен мурда жасагандыктан 330 кредит калыптыр. Бул жерде мой креативс деген папканын ичинде сиздер жасаган сүрөттөр, видеолор ушул жерге сакталат. Ал эми сүрөт жасоо үчүн images шилтемесин басабыз. Ал эми видео жасоо үчүн iVideos деген шилтемени басабыз. Азыр бул шилтемени басканыбызда мына бул жерде текстти сүрөткө айландырыңыз дейт. Андан кийин текстти кыймылга келтирсек болот, сүрөткө айландырып алып. Текстти сүрөткө айландыруу үчүн бул жерге промпт жазабыз. Промптты англис тилинде жазабыз. Андан кийин бул жерден generate деген баскычты басабыз. Азыр биз текстти видеого айландыралы. Назад деп коеюн. Бул жерден же болбосо iVideos дегенди тандап койсок да болот, же болбосо назадты бассак да болот. Мына назад басып. Эгер видео жасоону кааласаңыз, анда iVideos деген тандайсыз. Тандагандан кийин бул жерден сүрөттү видеого айландырыңыз деп атат. Жана биз башында көрсөткөндөй биринчи сүрөттү даярдап алып, андан кийин ал сүрөттү кыймылга келтирип, видеого айландырсак болот. Бул жерден жасаган сүрөтүбүздү жүктөп, видеого айландырып койсок болот. Ал эми текстти видеого айландыруу үчүн бул жерден text to video дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жака промпт жазабыз. Промпт англис тилинде жазылыш керек. Эгерде сиз англис тилинде жаза албасаңыз, Google переводчиктин жардамында текстти
англис тилине которуп алып келип койсоңуз болот. Google переводчик менен иштөө үчүн бул жерден плюс белгисин басып, жаңы вкладка ачабыз. Андан кийин бул жерге Google переводчик деп жазабыз. Бул жактан сайттардын тизмеги чыгат. Google переводчик деген сайтка киребиз. Сайтка киргенден кийин биз текстибизди каалаган тилге которуп алсак болот. Мына бул жерде бул жака биз текст жазабыз. Определить язык дегенди эле тандап койсок, биз текстти кайсы тилде жазып атканыбызды Google переводчик өзү аныктап алат. Бул жерге кыргызча эле жазайын азыр. Гитарада ойногон кичинекей күчүк деп коелу. Андан кийин бул текстти англис тилине которуу үчүн бул жактан английский деген тандайсыз. Тандаганыңызда текстибиз англис тилине которулду. Которулган текстти көчүрүү үчүн бул жерден копировать белгисин бассак, текст көчүрүлөт. Андан кийин Killing Eye'га кайтып барабыздан бул жерге ошол текстти коебуз. Текстти койгондон кийин бул жакта настройкалар бар. Бул жерден эгерде сиз 10 секундалык видеону жасоону кааласаңыз, анда 10 секунда деген тандайсыз. Ал эми 5 секундалык видео жасоону кааласаңыз 5 секунда деген тандайсыз. Азыр биз 5 секунданы тандап тура берели. Андан кийин бул жактан видеонун ориентациясын тандасаңыз болот. Горизонталдык абалда, вертикалдык абалда жана квадрат сыяктуу жасасаңыз болот. Ал эми өйдө жакта Killing Eye'дын версиялары турат. Бул жерде азыр 1.6 деген жаңы версиясы экен. Бул жерде бассак, мына 1.5, 1.0 деген версиялары дагы бар. Эгерде 1.6-ны тандасак, көбүрөөк убакыт талап кылып калышы мүмкүн. Азыр мен 1.5 версиясын тандап көрөйүн. Андан кийин бул жерден Generate деген баскычты басабыз. Басканыбызда мына биздин видеону жасоону баштады. Бул жерде Killing Eye'га спрос көп болгондуктан бир аз убакытты талап кылып калышы мүмкүн. Азыр бул жерде 20 мүнөттөн кийин даяр болот дейт. Демек 20 мүнөт күтүшүбүз керек болот. Кээде мындан азыраак убакытта болуп калышы мүмкүн, мындан көбүрөөк убакытта болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан күтөбүз. Эгерде ар кандай сүрөттөрдү, видеолорду кыска убакыттын ичинде жасоону кааласаңыз, анда бул платформаны сатып алышыңыз керек болот. Азыр мына бизде 20 кредит алгандыктан бул жерде 310 кредит калды. Эгерде сатып алууну кааласаңыз, бул жерден обновить, башкача айтканда upgrade деген баскычты бассак, бул жерде мына сатып алууну бизге сунуштайт. 1 жылга стандарт $79,12, просы $293,4, премиуму $728,64 экен. Биз акысыз эле версиясын иштете берели. Азыр мына 20 мүнөттөн кийин даяр болот. Демек бир аз күтүп турабыз. Мына видео жасалып бүттү. Видео жасалып бүткөнгө бир аз убакыт кетиши мүмкүн акысыз версияда. Мына ушундай кылып кыска видеолорду жасап алсаңыздар болот. Видеону жасап алгандан кийин видеону компьютерге жүктөп алуу үчүн бул жерден скачать загрузить деген баскычты басабыз. Басканыбызда бул видео компьютерге жүктөлөт. Мына компьютерге жүктөлүп атат. Бир канча видеолорду жасап алгандан кийин ал видеолорду видео редакторлордун жардамында бириктирип ар кандай фоновый музыкаларды коюп жасап койсоңуздар болот. Азыр компьютерге жүктөлгөн видеону ачып көрөбүз. Мына азыр ушундай кылып видеолорду жасасаңыздар болот. Азыр 5 секундалык видео жасадык. Андан кийин кайра башкы бетке кайтып баруу үчүн бул жерден главное меню, башкача айтканда 3 сызыкты басып туруп, бул жерден
iMages дегенди тандасак, эми сүрөт жасасак болот. Сүрөт жасоо үчүн дагы бул жерге промпт жазыш керек. Google переводчиктин жардамында текстти англис тилине которуп алып барып койсоңуздар болот. Мисалы бул жерде токойдогу мындай деп жазалы: кышында токойдогу коен. Кышында токойдогу коендой эле жазалы. Азыр текстти көчүрөбүз. Көчүргөндөн кийин англис тилине которулган текстти көчүрүп туруп, бул жака Clean Айга кайтып барып туруп, бул жерге текстти коебуз. Текстти койгондон кийин төмөн жакта сүрөттүн дагы настройкалары чыгат. Мына кандай ориентацияда жасайсыздар. Эгерде 3.2.4.3 форматта жасап көрөлү. Андан кийин бул жерде канча вариантта деп атат, 4 вариантта деп атат. Сиздер мындай кылып жылдырсаңыздар болот. 2 вариантта, 5 вариантта, 6 вариантта жана башка. Азыр 2 вариантта десек да болот. 4 вариантта, 3 вариантта, 3 вариантта жасасын дейли. Бул жерде сүрөттү жасаганга 3 кредит алынат экен. Бул жерде азыр бизде 316 кредитибиз бар. Generate деген баскычты басып коебуз. Басканыбызда мына бизге сүрөттөрдү жасай баштады. Бул жерде сүрөттөрдү жасап бүткөнгө чейин дагы бир аз күтөбүз. Андан кийин ушул 3 вариантта жасалган сүрөттөрдүн арасынан өзүбүзгө жакканын компьютерге жүктөп алсак болот. Бул жерде бизге 3 варианттагы сүрөттү даярдап берди. Бирок биз промптты жазып атканда тагыраак жазбагандыктан бир аз башкачараак кылып жасап койду. Биз промптты канчалык так жазсак, ошончолук так жасап берет. Сүрөттү дагы компьютерге жүктөп алсаңыздар болот. Жүктөп алуу үчүн бул жерден загрузить деген баскычты бассак, сүрөт компьютерге жүктөлөт. Андан кийин бул сүрөттү дагы кыймылга келтирип койсоңуздар болот. Кыймылга келтирүү үчүн бул жерден азыр главное менюга кайтып барып туруп, бул жерде iVideos дегенди тандайсыз. iVideos деген тандаганда мына бул жерде Image to Video дейт. Сүрөттү видеого айландыруу. Андан кийин бул жерден сүрөттү жүктөп койсок болот. Жанагы сүрөтүбүз загрузканын ичине түштү. Мына бул жерден сүрөттү тандап, открыть дейсиз. Бул жака сүрөт жүктөлөт. Сүрөт жүктөлгөндөн кийин бул сүрөттү кыймылга келтирип койсок болот. Бул жактан сүрөттү кыймылга келтирүү үчүн бул жерге жанагындай эле промпт жазабыз. Мисалы, карагайлар шамалга кыймылдап турсун десек, карагайларды кыймылдатып коюшу мүмкүн. Ушундай кылып сүрөттөрдү дагы кыймылга келтирип, ар кандай сүрөттөрдү жасап, ар кандай видео роликтерди Clean жасалма интеллекттин жардамында жасап алсаңыздар болот.